Biz murasabаты көрсөтүүсүн жалпы көрүүчүлөр үчүн айтып өтөйүн. Буга чейин жыл башынан бери ошо Уруу институту жөнүндө сөз кылып келе жатабыз. Бирок Уруу институту жөнүндө сөз кылганда биз сөзсүз түрдө аксакалдар жөнүндө дагы анча-мынча кеп кылып келдик. Бүгүн ошол Кыргыздын башкаруусундагы ошо аксакалдар жөнүндө, аксакалдар институту жөнүндө кептин учугун баштайлы деп отурабыз. Өзүңүздөр билесиздер, биздин көрсөтүүнүн активдүү катышуучусу Бак Дөлөт коомдук фондунун жетекчиси Мелис Мураталиевди бүгүн студияга чакырдым. Биздин мындан кийинки көрсөтүүбүз Манас улуттук академиясынын жыйындар залында тартылмакчы. Биз жыл башында ушу Уруу институту жөнүндө сөз кылдык эле, ага өзүң да катышып, ошол Уруу институтунун деги эле ата-бабалардын бизге калтырган мурасы жөнүндө кенен сөз кылганбыз. Бүгүн ошол жана жогоруда айтып өттүм, Уруу институту жөнүндө сөз кылганда сөзсүз түрдө аксакалдар институтуна биз айрым учурларда токтолуп аттык, бирок бүгүн ошону кененирээк ачып берсең. Бардык замандарда бул муундардын байланышы бул өтө маанилүү маселе. Муундардын байланышында ажырымы жок, байланышы бекем болсо, анда кайсы бир эл болобу, улут болобу, анын жашоосу улам өзүнүн угунан тайбай, жолу менен өнүгүп, өркүндөп кете берет да. Эгерде муундардын ортосунда байланыш үзүлсө, анда бул элдин келечеги жок деп койсок болот. Себеби баягы башаттан бери келаткан түптөлгөн нук жол бузулуп калышы мүмкүн, эгерде муун аралык байланыш жок болсо. Анан албетте ошо муундардын байланышында негизги орунду ээлеп келген бул баягы улуу муун. Улуу муундун бирден бир милдети бул кичүү муунга жол көрсөтүү, багыт көрсөтүү, акыл уютуу, кеңешин берүү, жана башка. Кыскасы баягы улуу көч кайда барса, кичүү көч ошол жолун улайт дегендей, мына ошол негизги милдетти ошо улуу муун аткарат да. Анан баягы бизде жалпысынан улуу муундар жөнүндө сөз болгондо, бул жерде бүгүнкү күнгө чейин бизде көп эле сөздөр айтылат. Мисалы, карыя киши деп коебуз, абышка деп коебуз, аксакал деп коебуз, чал деген сөздү да айтып калабыз кээде. Ушул мени өкүндүргөнү, биз акыркы убакта мына биздин муун, биздин чейинки муун деле, азыр орто улуу муундар деле көбү ушул ар бир сөздүн маңызын, маанисин түшүнбөй туруп, орунсуз пайдаланат да көп учурда. Мен мынтип айтам да, ушул ар бир сөздү орду менен колдонсок жакшы болот да. Сөз бузулбайт, сөз бузулгандан кийин жашоо да бузулбайт. Бизде көп учурда азыр мында бардык байланыштуу байкасаңар, азыр бизде жашообузда чаржайт болуп калды. Жашообузда ирет, тартипти анда-санда эле байкабасак, көп учурда башаламандык, чаржайттык, мындай бир иретсиздикти баргандан барган көбөйүп атат да. Мен ойлойм, ушунун баарын биз өзүбүздүн ошол түшүнүктөргө маани бербестен, ошол сөздү туура эмес, орунсуз колдонгондуктан келип ошол жашообузда ошого айланып калып атат. Айтканымдын себеби, мына бүгүн элдин көбү биз ушинтип кемпир чал деп көп сүйлөшүп калды. Мисалы, улуу кишиге чал, балдары аталарына чал кайда барат, чалын карап койчу деп неберелерине, өз балдарына мындай бир жумушап бир нерсе айтканда, ушул сөздү көбүрөөк колдонот. Же болбосо абышка дейбиз. Ал да бар, анысы аз келенсип, анан кээ бир учурда жөн эле кары киши болсо, о, аксакал келди деп аны сыйлашып, төргө өткөрүп, маселе жок. Урмат, сый болуш керек улууга, бирок сөздүн маанисине кайрылсак, кимди аксакал дейт, кимди абышка дейт, кимди чал дейт. Бул дагы өзүнө чоң маселе бар экен да. Анан кээ бир учурда тилчилер менен, филологдор менен кээде талашып кетесиң. Эми бул баягы синоним деп коюшат. Ыгы келсе, айтыла берсе, боло берет дегендей да. Анан мен акыркы убакта ошо тамаша аралаш болсо дагы, бирок көп талашып атып, анан айтам, ушу кыргыздын тилинде синоним деген мыйзам иштебейт. Синоним деген сөз жанагы айтылыш ар бөлөк, мааниси бир деп коюшуп койбойбу. Мен айтар элем, кыргызда ар бир сөздүн өзүнүн орду бар. Ошол сөздүн салмагына, маңызына жараша айтылыш ар бөлөк болот. Айтылыш ар бөлөк болуп туруп, бир маанини камтыган андай түшүнүктөр болбош керек. Эгерде мааниси бир эле болсо, эмне зарылдык бар аны башка сөз менен атоонун муктаждыгы эмнеде деп мындай ойлойм да, логикалык негизде.
Анан кайрыла келсек, мисалы Демек сөздүн күчү бар деп атасыз. сөздүн күчү бар. Мисалы абышка деген бул ортодогу түшүнүктүү болчу. Ылдыйкысы төмөнкүсү чал, ортодо абышка, жогоркусу аксакал деп коебуз. Жалпы жонунан карыя деп да койсок болот. Карыя деген бул улгайгандын белгиси деп да көп жерде айтылат. Көп эсе. Кээ бир учурда карыя деген өзүнчө мындай макам, статус катары да кабылдайт экен. Кээ бир учурда. Бирок көп учурда жалпы эле улгайган кишини карыя деп коет. А бирок аксакал, абышка, анан чал дегенде бул жерде бир кызык маселе жатат. Мисалы, абышка бул катардагы улгайган киши өзүнүн үй бүлөсүнө, бала бакыра, небере чөбөрөсүнө, тууган уругуна кадыр бар, мындай жолдун жашоонун бир нугун үзбөй, атадан келаткан мурасты сактап, колдонуп, аны балдарына үйлөтө жүргөн, ушундай бир оозунда сөзү бар, кайсы бир деңгээлде. Өзүнүн баягы тууган уругуна, айлана чөйрөсүнө сөз өткөн, ушундай бир кайсы бир учурда үлгү көрсөтө алган, ушундай бир карылыкка жеткен адамды абышка деп коет экен. Бул мындай катардагы көрүнүш десек болот. Орто. Бүгүн андай дагы аз болуп атат. Чал деп кимди айтат? Чал деп ошол өзүнүн үй бүлөсү, бала бакыра, небере чөбөрөсү, жакын урук тууганына дагы кадыр өтпөй, тескерисинче. Мындай бир кагуу укпаса да, бирок мындай бир аны менен эсептешпей, ал же бир үлгү көрсөтө албаса, же бир кылган кызматы мындай озгаларлык бир иши болбосо, аны менен эсептешке тургандай бир деңгээлге жетпесе, анда ал жөн эле чал болуп калат экен. Элдин катарында жок. Элдин катарында жок, элдин катарында боло берет, бирок ал мындай аалымдуу, жугумдуу болбой калса, эл аны менен эсептешпей, баланчаны карачы, ошондон бир үлгү алсаң боло дегенге жарабаса, анда аны чал деп коет экен. Чал деген бул жаман сөз экен да, мындайча. Демек бактылуу карлыгын таба албаган киши экен. Өзүнүн ордун таппаган. Карыялык куракка жетип, бирок кадырлуу орун таппаган адамды чал деген экен да. Мен муну көп уктум да ушундай пикирди. Муну мен ойлоп тапканым жок, мен изилдеп жүрөбүз, окуп жүрөбүз. Анан мисалы, мен дагы көп ойлончумун башында бала кезде. Баягы Манастын 40 чоросунун бири кыргыл чал. Эмнеге чал? Мына. Эмнеге чал деп айтылат дегенде эле, болбосо Манастын чоросуна сөз тийгизбейбиз го. Чоро ар ким бир өзүнчө бир уруу элдин башчылары, ар бирөөнүн бир мыкты өнөрү бар, өзгөчөлүгү бар. Болбосо Манастын жанына чоро болуп топтолуш, ал катардагы иш эмес дегендей да. Бирок кыргыл, анын аты да бөлөк да, башында башка атат, анан баягы эл койгон аты кыргыл деп туруп, анан кийин Манаста чал деген сөз менен кош айтылып келди. А көрсө, эгерде Манастын тарыхын баянын билсек, анда Манасты Манас тутуп түрүүсүндө көз өткөндө кайрага чыккынчылык кылып атат, же болбосо жөнөкөйлөтүп айтканда кайра каршы чыгып атпайбы, ордону талатып атат, мындай Семетей жанантип качып кетип атат. Семетей эмес, Каныкей. Анан ошонун баарын ойлонуп көрсөң, анда бул ошол кезинде Манас менен тең жүрүп, чоро болуп, анан Манастын көз өткөндөн кийин кайра тетирип кеткенде, бул ошо чалдын деңгээлиндеги карыя киши болуп атпайбы. Болбосо жаш улгайган, улуу муундун өкүлү болуп атат да. Наркын сактай албады. Наркын сактай албай калды деген сөз да. Анан ошо чал деген сөз ошондон улам болсо керек. Анан бүгүн биз ушул чал деген сөздү туш келди жака чал деп колдоно беребиз. Ушул сөздү укканда мен кадимкидей мындай бир селтетем да, ушул сөздү уккум келбейт. Колдонууда турмушта, бирок көп колдонобуз. Эми аксакалга өтөлү. Аксакал деген ким дегенде, бул жерде жөн эле бүгүнкү көрүнүштө айтайын. Жөн эле жаш улгайган, мындай сакалы эгинен чуалып турса, аксакал экен деп, мындай улуу кишиге сый көрсөтүү ал башка маселе. Анан жөн эле аксакал деп эле баарын эле бир деңгээлге теңегенде ал да болбойт. Мен мындайды байкап жүрөм да, деги эле улуу кишилерге эгерде мындай бир расмий жыйын, той, мындай эл алдында боло турган нерсе болсо, анда аксакал деп сыйлап калат экенбиз да. Мындай өз ара сүйлөшкөндө ошол эле кишини кайра чал дейбиз. Кайра эле эшикке чыгып чал дейбиз да. Ошол эле жерден дагы, мисалы, өз ара сүйлөшкөндө бул чал деп. Ошондо өзүбүздүн сүйлөө маданиятыбызды жоготуп койдук да. Орунсуз, мындай бир эле кишиге карата бир учурда, ошол эле учурда аксакал деп кайра келип туруп аны чал кылып атпайбыз. Бул туура эмес да. Аксакал деген ким? Аксакал бул өзүнүн гана чөйрөсүнө, өзүнүн гана үй бүлө тукум уругуна эмес. Андан сырткары биринчиден жашоосунда, өмүрүндө өрнөк көрсөтө алган. Кызматы менен далай кишилерге үлгү болгон. Ошо чоң кызматы менен элдин бир
жерин чоюп мындай элдин керегине жарап ушундай Маселе бир чечкен. маселе чечкен, эл оозуна алынып, кадыр баркка толуп, эл аны көргөндө ыйбаа кылып, аны менен эсептештип, эмне иш болсо анын алдынан өтмөйүн, иш баштабай, ушундай бир деңгээлге жеткен карыя киши болсо, аны аксакал деген. Демек, ал бардык нерсенин башында боло турган дарымети бар. Иш болобу, ой болобу, сөз болобу, эмне болбосун кой, ал киши менен алдынан өтөлүчү, ал киши менен эмне дээр экен, ал киши менен эсептешеличи деген деңгээлге жетсе, кары киши, анда ал аксакал. Анан бир гана өзүнүн тукум ургунда эмес, бүтүндөй жалпы журттун, элдин дагы ушундай бир кадырына арзыган ушундай бир улуумун карыялар болот. Муну аксакал деп ушуну айтат. Анан аксакалдардын бир сөзү эле бир топ маселени чечип койчу. Себеби ал анын кудурети күчтүүлүгүнөн эмес, анын ошол сөз айтканы, берген кеңеши же акылы ушунчалык таасирдүү, ушунчалык алымдуу, жугумдуу болот. Себеби ал айткан баягы эл таппаганды таптыра айтат, көрсөтө билет дегендей да. Түшүнбөгөндү түшүндүрө билет дегендей. Мына аксакал деген ошол да. Демек бул жерде эмне деген жашоонун тажрыйбасы болуш керек, көрөгөчтүгү болуш керек бул жерде. Бул жерде жада калса жөнөкөй эле адамгерчилик мамиледеги сезимталдык, ой кой бирөөнүн көңүлү калбасын, көңүлү оорубасын деген майда нерседен куралып отуруп, ушундай бир чоң казынаны өзүнө батырып жүргөн, акыл билим жагынан дагы, адамгерчилик сыпат жагынан дагы, анан элге жасаган мамиле жагынан дагы бардыгынан төп келсе үлгүлүккө, анда ошол киши аксакал болот. Ошол аксакалдын айткандай дегендей болот. Себеби ал айтты болду, аткарылат деген кандай мааниде? Анын сөзүн эч ким жерге таштабайт. Кой, ал киши айтпады, кой бүтүрөлү. Уят деген, намыс деген маселе бар, кой. Анан бая жасалбаган иште ошол киши айтса, кой жасабаса болбойт, чын эле. Антпесек анда биз бир жерибизден кемип калабыз, жеминтебиз деген нерсе да. Демек, аксакалдын көзүндө бардык, көз алдында баары турат да, мындайча айтканда. Анан кем карчысын айтып, көрсөтүп, таанытып турган, мындай кайсы бир деңгээлде көзөмөлдөгү турган адам. Көзөмөлү менен мындай элге өзүнүн карылык деңгээлге жетсе дагы, куракка жетсе дагы, бирок өзүнүн милдетин так аткарган, мындай кайдыгер болбогон, баягы басса турса дагы көкүрөгүндө, оюнда эл турат да. Элдин камын ойлогон. Мына ошол аксакал. Мисалы, ар бир жигит кыргыздын наркында өзү баягы Арыстанбек Буйлаш уулунун айткан бир сөзү бар го. Мына ушул нарктын бир сонун үлгүсү да, жанагы эл менен элге карата мамиле. Мисалы, кайратың тоону бутса да, кашыгың көлдө сузса да, оозуңдан чыккан сөзүңө зоолан учса да, эл менен сен адамсың деп атпайбы? Элден чыксаң жамансың деген. Мына ушул жерде ар бир кыргыз баласы өзү жашоонун маңызы бул эл менен бир болуу дегенди туюнтат да. Ошондон улам эл эмне дейт деген сөздөр айтылат. Анан ушул нерсени элге өзүңдү арноо, кызматыңды арноо деген түшүнүк менен жашап келген да кыргыздын наркында бүт элибиз. Анан ошол жол менен жигитчилик жолдо эр кылып, баатыр болуп, жоо келсе жоо менен алышып ушинтип отуруп, жүрүп отуруп, анан бир карылыкка улгайган кезде жеткенде анан эми болду, мен карыдым, сапарым карды, болду, эми орунду жаштарга берели деп четке чыга калуу бул аксакалдык жол эмес. Аксакал киши карыя болсо дагы, кары болсо дагы, баягы мурункуда кара күчкө толуп турбаса дагы, бирок акыл билим деңгээлинин күчү менен дагы эле ошол башчылык милдетин кошо алып жүрөт. Акылын тескеп жүргөндө өзүн ошол башчылык милдетинден өзүн кутултпайт. Себеби анын оюнда, санаасында элдин камы. Ошону гана. Мына аксакал деген киши ошондой. Азыр деле андай кишилер бар. Байкасаңар, мындай бүгүнкү өзгөчө бүгүнкү жашоо мындай болду. Эл эмне болсо ошол болсун, ар ким өзүнүн оокатын тыңдап жүрүп атат, бала бакырасы менен, уруктуганы менен дегендей эле да. Ашып кетсе уруктуганы менен гана чектелебиз. Анан баягы болду, жеттим, мен берчүмдү бердим, кызматымды арнадым, жасадым деп туруп, болду, эми өзүм үчүн жашайын деп улгайган кары кишилер өзү менен өзү ол чектелип калса, анда бул аксакалдык эмес. Аксакал киши эч нерсеге кайдыгер болбош керек. Баскан турган көчөдө болуп атабы, тааныйбы, тааныбайбы, коомчулукта эмне маселе болуп атса, ага кайдыгер болбой, ошого карата өзүнүн айтчу сөзү, бере турган кеңеши, айта турган сыны болсо, сынды айтып, ирейип бараткан нерсени түзөтүп коюу, сөз менен болсо дагы, бул аксакалдык наркы. Мына аксакал деп ушуну айтат. Анан эми ушул жерден бир суроо туулуп атат.
Жаш болса дагы кээде аксакал деп калат. Себеби бул кечеги советтик мезгилдерде башкармаларды айталы, колхоздун башкармаларын кээде аксакал деп төргө отургузуп калышты. Эми ал советтик түзүлүш, бирок биздин салттуу жашоодо кандай болду экен? Туура айтасың. Көрдүңүзбү, сиз азыр өтө сонун нерсени баса белгилеп кеттиңиз. Жаш болсо дагы бийлигине карата аксакал деп койчу. Көрдүңүзбү? Тамыр эмнеде? Бийлигине. Бийлик деген түз мааниде отурган так эмес, же болбосо буйрук берүү эмес. Бийлик деген элге таасир этүү. Анан эң ириде бийликтин орду кыргыздын аркында. Бул өзүнүн карамагында болгон элине камкордук. Ошо элине кам уруу, мына бийликтин табияты. Мисалы, ошол эле Арстанбектин жанагы бийликке карата болгон сөзү мынтип айтылып атпайбы? Жылдызга кабарың айга жетсе да, күнгө жетсе да, жылдызга колуң жетсе да, жараткандын бийлиги бүт колуңа өтсө да, эл менен сен бийиксиң, элден чыксаң кийиксиң. Бийликтеги адам кандай бийик даража наамга жетпесин, кандай кубатка толбосун, бирок эли менен бир болбосо, элине кам көрбөсө, анда жөн эле бийиктикте жүргөн кийик болуп калат. Деген мааниде бул философиясы. Анан ошо жанагы бийликтин табияты ошол да, элге кызмат кылуу деген маселе да. Мындай жалпылыктын көзүндө ошол элге кызмат кылуу, анан элдин камын, элге кам көрүү, ошол милдетин мойнуна алган адам бийлик нээси деп түшүндүрүлөт да. Анан жаш болсо дагы аны аксакал деген себеби, аксакалдын табияты ошондой болот атпайбы? Элдин камында жүргөн адам аксакал болот. Бийликтеги адамдар кайсы бир деңгээлде ошого салыштырып биз аксакал деп айтканыбыздын жөнү ошондон болуп атат. Мындай расмий түрдө бийликте болбосо да, бирок элдин камында жүргөн киши аксакал болот атпайбы? Анан эми жаш туруп бирок бийликте болсо, анан эгерде ошол айталы, сөзүңүзгө каралчы, эгерде биздин мурунку салттуу жашоону алып карасак, биз жанагы союз мезгилиндеги башкармаларды мисал кылып атабыз, бирок мурунку ага чейинки кыргыздын салттуу жашоосунда мисалы бийлерди айталы. Ал башка маселе. Азыр бий жөнүндө мындан улайлы, бирок мен азыр ошо аксакалга карата айткан дагы бир кошумча, сөздүн этимологиясында да сакалга байланыштуу болуп атат. Бүгүнкү күнү биз сакал коюу маданиятыбызды жоготуп алдык. Жоготуп алдык дегеним, түшүнбөй эле сакал коюп атабыз. Мисалы, ой, сакалдуулар келиптир деп коюшат бизде. Ушундай сөз бар, аксакалдар же болбосо сакалдуулар. Мисалы, дастаркон четине орун алганда, ой, сакалдуулап деген сөздү колдонобуз. Устукан тартканда сакалдууларга биринчи баштайлы деп. Жол баштаса сакалдуулар деп. Биз ошол сакал деген сөздүн этимологиясында дагы бул кадимки эле сакал. Бирок бизде бир чоң чаташтырган маселе бар. Салттуу жашообуздагы же болбосо нарктуулук менен диний түшүнүк чаташып кетти да, ошо менен сакалдын орду бүгүн түшүнүксүз болуп калды, башаламан болуп калды. Мисалы, кыргыздын салтында атасы тирүү турган кезде баласы сакал койчу эмес. Бул эмненин мааниси? Эмне үчүн коюлбайт? Маселе чыкпайт, чыгат анда эмес. Кээде сакал чыкпаган көсөлөр да болот. Бирок алар дагы кайсы бир деңгээлге жеткенде сөзсүз түрдө өстүрүш керек эле. Чокчойду, мындай эчки сакал болсо да бирок өстүрөт аргасынан. Себеби анын дарамет деңгээли ошондой, сакал өстүрө турган деңгээлде. Атасы тирүү кезде, атасы 100гө чыгып, баласы 80де болсо деле сакал койчу эмес экен. Койсо дагы мындай сыпайы өстүрбөй, мындай сакалын мындай сыйда койчу экен. Эгер аябай эле болбосо, кырпа сакал же болбосо койчу эмес экен. Колдон келсе, эгер атасы тирүү болсо. Себеби бул жерде сакалдын белгиси, бул бизде Кыргызда үй бүлө, анан чоң үй бүлө деген институт бар, түшүнүк. Биз аны ошо акыркы убакта көп пайдаланбай калдык. Мисалы, үй бүлө десек, мына эр киши үйлөнүп, түтүн болот, үй бүлөнүн ээси болот да. Болду, үй бүлө деген ошо менен чектелип калдык. Бирок чоң үй бүлө деген бар. Бул тирүүлүктө сен атаң тирүү болсо, сенин жеке үй бүлөң менен сен баары атаңдын үй бүлөсүнүн мүчөсүндөсүң. Ал чоң үй бүлө болот. Атаңдан 6 бир тууган болсоң, 6 ар бирөөнүн үй бүлөсү болсо, баарыгы биригип туруп, атаң менен бир чоң үй бүлөдөсүң деген түшүнүк бар да. Көзү тирүү тургандан кийин чоң үй бүлөнүн башчысы ал аксакал болот. Ал бул жерде ошол киши түз мааниде кадимкидей сакал коет дагы, сакалдын белгиси ошол чоң үй бүлөнүн ээси, башчысы ошол киши. Чоң ата жөнүндө чоң ата, бала да болушу мүмкүн. Себеби биз азыркы жашоодо деле биз небере чөбөрөлөрдү көргөн аксакалдар бар. Небере чөбөрө дагы, анан чөбөрөлөр да үйлөнүп кыбырага жетсе, балким эме
өмүр узак болсо анда ошондо көргөн улуу мундун өкүлдөрү бар. Мына ошол кезде ошол чоң үй бүлө деп коелу, ошол тукумдун десек болот. Ошол чоң үй бүлөнүн башчысы ал сакалын коет дагы ошол чоң үй бүлөнүн өкүлү, башчысы ушул, аксакалы ушул деген мааниде. Бул экинчи мааниде айтылат. Башчысы ошол. Бардык жоопкерчилик маселени ошол киши мойнунда. Мисалы мен өзүнчө үй бүлө куруп түтүн булатып, бала бакырам бар болсо, өз үй бүлөмө мен жооп берем. Бирок мен агам бар, бир туугандарым бар, алардын да үй бүлөлөрү бар. Ошондой бүт баарына жооп берчү киши ошол биздин чоң атабыз болуп калат. Мен биздин атабыз балдарыбызга чоң ата болуп калат да. Неберелерге баба болуп калат. Мына ошол киши тирүү болсо, көз тирүү, ал сакалын жайкалтып өстүрөт. Эгерде ал кишинин көзү өтүп кетсе, анда ошо бир туугандардын эң улуусу атасынын ордуна алат дагы сакалды ошол коет. Ал ошол чоң үй бүлөнүн сакалдуусу деп. Көрдүңүзбү, ушундай маселе сакалдын ордушундай болгон экен. Анан бир туугандар арасында да. Бир туугандардын арасында себеби чоң үй бүлө тутум. Көз өтүп кетти, бирок булар чоң үй бүлө да, бир тууган үй бүлөлөр. Андан кийинки бир муун өткөндөн кийин болду, ал калат дагы, ал ар ким өзүнө тиешелүү болот, жанагы Бутактап кетет. Бутактап кетип атпайбы. Анан кээде ошол эле учурда мурунку салттуу жашоодо деле жаш туруп сакал койгондор болгон. Буну алыстан билгенде бул дагы керек болчу. Эмне үчүн кээ бирлер жаш туруп сакал коет? Мисалы 50-ге 60-ка чыкса деле уже сакалын кадимки коюп келген дагы, же болбосо ага чейин 40та деле сакал койсо, демек өзүнүн чоң үй бүлөсүндө ошол башчылык милдетти алган. Андан улуу жок. Демек андан улуу киши өтүп кеткен. Анан мойнуна ошол чоң жүктүү милдетти алган, ошол өзүнүн чоң үй бүлөсүнүн сакалдуусу ошол киши деген сөз. Эми ушул жерде аксакал деген эки маанидеги талкууланыш керек. Биринчи түз мааниде жанагы чоң үй бүлөнүн башчысы катары аксакал, сакалын кадимкидей сакал кое берген, сакал өстүргөн карыя киши. А экинчи мааниси бул жанагы философиялык мааниде өзүнүн дарымет деңгээли менен ошого жеткен, жанагы кызматы менен, акылмандыгы менен, камкордугу менен деген эки маанини камтыйт да. Ошон үчүн биз ушул аксакал деген бул мындай өзүнчө чоң мындай татаал институт да бир чети. Себеби чоң үй бүлөнүн башчысы болуп туруп, бирок аксакалдык дараметке жетпей калышы мүмкүн, ал абышка болушу мүмкүн. Бирок ошол үй бүлөнүн аксакалы ошол, себеби башчысы ошол, аны угуш керек, сыйлаш керек. Өзүнүн үй бүлөсүндө. Ошол гана үй бүлөсүндө гана аксакал. Үй бүлөсүндө аксакал. Ал эми жалпы элдин баягы деңгээлинде катарында алып карап көргөндө аксакалдар деген ошондой мүмкүн өзүнүн атасы бар туруп, бирок дарамети менен кылган кызмат аракети менен элге таанылса, алымдуу болсо, анда ал эл катарында аксакалдардын деңгээлинде. Аксакал деп эл эле өзү айтып койгон. Эл өзү эле. Муну эч ким документ жазып бербейт. Ооба, илгеркилер бул баягы элдин баасына арызган да ошондой. Эл өзү баа берген да ошондой. Бул аксакал болуптур, болду. Аксакалдар деп ошол деңгээл, ошол катарга кошуп туруп, аксакал тутуп калат аны. Себеби аны тутпайын десең, анын өзүнүн кылганы, кызматы, ойлогону, санаасы, сүйлөгөн сөзү бүт ошол эл болуп атса, анан эл эсептешет аны менен. Анча-мынча бир жооптуу маселелер болгондо чакыртат да. Маселе чакыртпай эмес, аксакал киши өзү ошол иштин башында туруп атпайбы. Маселе ошондо, аксакал деген ошондой болуш керек. Мен айтып атпаймынбы? Кайдыгер болбой, баягы башына күн түшкөндө анан баары кайрылып сен чечип берчи десе, мейли ойлонойн десе, андай эмес. Эгерде ошо күн түшкөнгө чейин ошону сезип туюп, андай болуп кетпесин деп аракет айла кылган киши, же болбосо кокус андай болуп кетсе, ошол иштин башында туруп, бүтүн жоопкерчилиги менен ошону кандай кылып чечебиз айласын таап аракет кылган киши мына ошол аксакал болот. Аксакал деген ошондой. Абышка деген өзүнүн деңгээли менен гана орто деп коелу. Чал дегени таптакыр жарабай калды деп коелу. Yani салыштырмалуу айтып атам да. Анан эгерде биз ошол ар бир бул жөн эле сөз эмес, бул түшүнүк. Ар бир түшүнүктүн тереңинде жашоонун билим тажрыйбасынан келип чыккан көрүнүш да мунун баары. Ушундан улам биз ушу карыялардан баягы нарктуу карыя болсо экен, аксакалдарыбыз көп болсо экен деп тилегибиз, бул жакшы да. Анан чалдар болбой эле койсо. Бирок эми баягы 5 кол тең эмес. Баары жашоодо боло берет. Кой аксага мен миң дегенде, ошон үчүн бир кайсы бир түшүнүктү жокко да чыгара албайбыз. Бирок ошонун баарын бири-бири менен салыштырып отуруп, биз ар нерсенин өзүнүн орду менен болгонун камсыз кылышыбыз керек жашоодо. Жок дегенде сүйлөгөндө сөзүбүздү дагы туура колдонуп сүйлөсөк дагы, бул дагы мен ойлойм кайсы бир деңгээлде иретке тартипке салат. Аксакал болсо аксакал деш керек.
Абышка болсо абышка, чал болсо андай сен чалсың деп эле коюш керек. Эми ал орой кылат, бирок түшүнгөн кишиге. А биз бүгүн аны иргебей, ылгабай эле жөн эле орду барбы, жокпу, жөн эле мындай эле сөз катары эле колдонуп атабыз. Эми аксакалдардын орду биз төр дейбиз. Төр дейбиз. Бирок мурунку көрсөтүүлөрдөгү бир айтылган ойлорго таянып айтып атам. Кээде ал аксакал сөзсүз эле кары киши эмес, жашта болуп калышы мүмкүн деп жогоруда өзүңүз айтып өттүңүз. Бирок ушул жерден эгерде оозунда сөзү болсо, жана өзүңүз айткандай элдин бир талуулуу маселелерин чече билген болсо, анан жанагы төргө отурганда, айрыкча баягы кыргыз үйдө айтып атабыз. Төргө отурганда ошол жашына эмес, кадырына, макамына жараша, ошонун жаш экенине карабай, эл өзү айтып аксакал деп өзү атап алат деп атпайбызбы? Аны эч ким баягы өзүңүз айткандай документ жазып бербейт. Бирок аларды төргө өткөрүшкөн да. Албетте. Бул жанагы мындай маселеде эми дастаркон адебинде бул да өзүнчө бир чоң маданият. Муну кыргырынан талдаса аябай керемет да. Мисалы мындай, эгерде жөн эле конокко адасын күтүп атса, той маселесинде. Анда ал жерде ошол той ээсинин тойдун дарегине жараша төрдө ала турган орунду ал кудаларга берилет. Маселе анын аксакалына да карабайт. Куда бала болсо дагы жаш, кудасы келбей калып, куда бала келсе дагы баары төрдүн ээси алып алат. Себеби дастаркон адебинде ошол дастаркондун дарегине жараша. Эмне той? Тойдун дареги эмне? Үйлөнүү тойбу? Бала маселе эмес. Кыскасы ошол үй ээсине карата болгон төрдүн ээси анын кудалары болот. Куданын да эки түрү болот, биз билебиз. Баш алган, баш берген кудалар деген. Ошол сыяктуу кан куда, кул куда деп көрсөтүп айткансыз. Ал ошонун баары ошондой орун алуу керек. Эгерде мындай бир элдик маселе болсо, бир кеңеш жыйын болсо, ошол эле дастаркон болушу мүмкүн. Бирок анда ошол чечиле турган маселеге карата болгон кимдин кандай тиешеси бар дараметине, деңгээлине жараша, ошол жерде сиз айткан макамына, статусуна жараша ошол аксакалдар ордуна ээлейт. Анда ошондо сөзсүз түрдө жаш улуу да болушу мүмкүн, же болбосо кылган кызматы менен ушундай баага арзаса, анда ал отурушу мүмкүн. Маселе ошондо. Себеби ошол жөн эле отурганда ошол маселенин себебине жараша болот да. Той тамашаганда башка болот, а эгер жанагындай жыйын маселе болсо, ордонун чакырылышында болсо, анда албетте анда бийлик өкүлдөрү, бийлер отурат. Мына эми азыр каалайбызбы, ошо бий маселесине келип атабыз. Бул баягы башкаруу деп коелучу. Баягы эл болгон соң, сөзсүз түрдө баягы кыргызда бүгүнкү чейин айтып жүрөбүз го, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаралы деген нерсенин мунун баары ушо эл деген өзүнчө жөн эле адамдардын бир топтому эмес, бул өзүнчө бир уюшкан тутум, иреттүү, тартиптүү, мындай орусча айтканда иерархия, структурасы бар. Сөзсүз түрдө башкаруусу бар. Ошонун баарын көзөмөлдөп турган баягы иретин, тартибин камсыз кыла турган көзөмөлчү керек да, башчы керек да. Мына ошондой деңгээлдеги уюшкандыкка жеткен адамдардын тобун эл дейбиз биз. Кыргыздын тилинде эл деген ошол да. Себеби мындай макалдар бар. Башчысы болбой эл болбойт дейбиз. Же болбосо эл башчысы зор болсо, эл башчысы оң болсо, эл бактысы зор болот деген макалдар бар. Көрдүңүзбү? Демек, сөзсүз түрдө башкаруу болбойт. Баш болбой эл болбойт деген. Эгерде башы болбосо, башчы болбосо, башкаруу тартип болбосо, анда ал эл эмес. Эл деген бул мындай иретке, тартипке салынган нерсе. Кайсы бир деңгээлде азыркы түшүнүк менен салыштырсак, мамлекетти деле эл деген кыргыздар. Бирок илгери көчмөн жашоодо азыркыдай түшүнүк болгон эмес да, мамлекет деген мындай бир өзүнчө борборлук отуруп, мындай бир жанагы тармак ведомстволор. Бирок ошол эле маселе болгон, бирок башкача. Аппарат болгон эмес деми. Аппарат азыркыдай болбосо бир жерде отуруп, бирок ошол милдеттерди аткарган, сөзсүз түрдө ошону көзөмөлдөп турган, ошону жөнгө сала турган, иретин камсыз кылып турган нерсе түшүнүктөр болгон. Ошонун баары жана эл деген тутумда. Эми ошол башкаруу принцибине келгенде мен сөздү мындан алысыраак баштагым келип атат. Азыркы заманда биз мына бүгүн биз мамлекеттин ээси болуп отурабыз. Бирок бул мамлекеттин түзүмү, түзүлүшү, табияты деп коелубу? Бул бизге таандык эмес. Биринчиден кыргыздык эмес, экинчиден бул көчмөндөрдүк эмес. Бул отурукташкан маданиятка таандык болгон, батыштан келген мамлекет түзүмүнүн калыбы,
бизге келип мындай кабыл алдырылды да. Мындай таң уланды деп да койсок болот. Эми ар кандай айталы. Мен таң уланды деп эсептейм өзүм. Себеби азыркы мамлекеттик түзүм өзү бул эми баарына эле белгилүү, эч жашыруун эмес. Батыштан, Европадан иштелип чыккан мамлекеттик модель. Үч түркүккө таянат. Демократияга таянат, укукка таянат, анан башкаруу системасына таянат. Демократия гректерден келди, укук теориясы Римден келди, ал эми башкаруу системасы англосаксондордон келди. Башкаруу системасы дагы 3 тутумдан турат. Ал жерде мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан сот бийлиги деп. Мына ушундай модель деп коелу, ушундай үлгүдөгү мамлекеттик тутум бизде азыр өкүм сүрүп атат. Бизде эле эмес, дүйнө жүзүндө. Муну таң улады дегеним себеби бул европоцентризм өзү деген түшүнүк бар. Бул бардык нерсенин үлгүсү, эталону катары Европанын маданияты кабылданат да, анан дүйнөгө ошол жайылып атат. Үйрөтүлүп атат, кызыктырылып атат, анан барып таңылап салат да, ошентип. Биз да ошого кабылдык дагы, анан маселе мындай. Эми азыркы ал башка маселе. Тагдыр буйрук экен ошондой. Бирок илгери көчмөнчүлүк заманда, көчмөнчүлүк жашоодо кыргыздын ошол башкаруу системасы кандай эле дегенде, мына ошол жер кызык. Албетте коомдук түзүлүш биздики уруучулук түзүлүш. Муну өткөндө жакшы айтканбыз. Эл 3 канаттан турат. Ар бир канат уруулардан турат, ар бир уруу уруктан турат, уруктар тукумдан турат, тукум үй-бүлөлөрдөн турат. Мына аксакалдан баштадык. Ошол кыргыздын деп эле айтайлычы, көчмөндөрдүн, кыргыздын башкаруу системасынын эң биринчи, эң баягы негизи же болбосо биринчи баскычтагы көрсөткүчү башкарууда бул аксакал. Аксакал бул ошо башчылыктын милдетин аткарат. Мисалы, үй-бүлөлүк деңгээлден алсак, үй-бүлө деген ар бирибиздин үй-бүлөбүз бар, үй-бүлөдө эркек адам, атасы, күйөөсү деп коелу, эри, ал башчы. Ал өзүнүн үй-бүлөсүнө гана жоопкер. Аялына, балдарына жоопкер. Ал башчы. Эгерде чоң үй-бүлөнүн деңгээлинде карап көрсөк, анда аксакал башчы. Себеби ошол үй-бүлөнүн эң улуусу, эң чоң ата, бабасы, ал ошол үй-бүлөнүн аксакалы болуп атпайбы? Демек ушул жерде үй-бүлөнүн аксакалы деп айтылган сөз, демек ошол үй-бүлөгө баш көз болуп, ошолорго үлгү болуп, ошолордун камын ойлош керек. Жок эле дегенде ошол өзүңдүн чоң үй-бүлөңө, өзүңдүн каныңдан жаралган балдар, неберек чөйрөңө чейин сен аксакал болушуң керек деген милдеттенме турат. Маселе жанагындай философиялык деңгээлде аксакал деген дараметке жеттиби, жетпедиби? Бирок өзүңдүн балдарыңа, өзүң урпагыңа карата сен аксакал болуу бул милдет эле. Башчылык деген ошондон. Милдет болгону камкор болуу, табышкер болуу, коргоочу болуу, анын баарын камсыздоо маселесин баары жакшы тарбия берүү. Албетте, ал жерде тарбия берүүсү, акыл уютуусу, ишке жөндөмдүүлүгүн баарын калыптандыруусу, бүт баардык. Турмуш тиричилик башынан төрөлгөндөн баягы өлгөнгө чейин тирүү адамга эмне керек болсо, турмушка туруштук берип, жашоодо ордун таптыруу, мына ошол атанын милдети үй-бүлөдө. Ал эми чоң үй-бүлөдө аксакалдын милдети. Эгерде балдары начар чыгып калса, анын да жоопкерчилиги ошо атасы. Мисалы жана Улуу Кыргыз дөөлөтүнүн учурунда 9-10 кылымда Кытайдын жазма булактарында Сун династияда жазып атат. Кыргызда 3 нерсе өлүм жазасына кабылат. Биринчи уурулук, экинчи калп айтуу, үчүнчү жыккынчылык дейт. Анан ошондой 3 кылмыш жасаса, ошол адамдын башы кыйылат дейт. Эми аны биз көп эле айтылып жүрөбүз. Бирок жазанын жазасы деп, ал баягы туура эмес ишке барган адамдын өмүрүн кыюу эмес экен. Ал жаза деле эмес экен. Ал мындай, жок, мындай бузулуп калган нерсени жок кылуу деген маселе экен. Жаза деген ошол кыйылган баштын сөөгүн атасынын мойнуна илүү экен. Мына жаза деген ошо. Себеби өмүр бою ал мойнунан ошол баласынын баш сөөгүн алганга укугу жок экен. Себеби ошол баланын жашоодо туура эмес ишке кабылганына бирден бир жоопкер бул атасы. Атасынын милдетинде ошо баласын адам кылган эмес. Мына ушул эле ойду Айтматов айтып атпайбы чыгармачылыгында. Мисалы биз баарыбыз билебиз, адамга күндөн күнгө адам болуу кыйын деген сөздү көп айтып жүрөбүз. Андан терең өткөн жакшы сөз бар экен Айтматовда. Ушул эле ойду башкача кырынан айткан экен. Мынтип айтып атат. Адамдын коомго кошкон эң чоң салымы бул үйүнөн адам болор адамды өстүрүү дейт. Айтматов сөзү. Бул Айтматов өзү ойлоп таптыбы билбейм, ал жөн эле сөздү тизмектеп берди. Бирок бул ой, бул милдеттенме илгертен бери биздин атабызда, биздин наркыбызда болуп кеткен. Жаман болуу бир паста, жакшы болуу аста-аста. Мына ошол жанагы
башкаруу деп атпайбызбы? Үй бүлөнү да башкарыш керек да. Ошол үй бүлөнү башкарганда ата башкарат. Чоң үй бүлө деп атпайбызбы? Чоң тутумду. Аны аксакал башкарат. Чоң ата, баба болуп калабы, ал ошол аксакал. Андан ара эгерде тукум деңгээлине келсек, анда тукум деген бул бир тууган үй бүлөлөр да. Мисалы ошол эле чоң атабыздын дагы бир тууган чоң атасы, анын үй бүлөлөрү бар да. Дегенде ошентип барып, ошол бир тууган тукумдар жана 7 муунга чейин тукум деп атпайбызбы? Ошо 7 муунга чейинки туугандыгы бар үй бүлөлөр, чоң үй бүлөлөр биригип келип туруп бир тукумду түзөт. Мына ошол тукумда кээ бир учурда бийлер шайланат, эгер чоң болсо саны жагынан. Көп учурда аксакал башкарат аларды. Мына бул жерде башкара турган аксакал деген ошолордун ичинен нагыз аксакалы чыгат. Аны мен билем, мен болом дебейт. Аны өзүн көрсөтпөйт бүгүнкүдөй. Мени шайлагыла бекемдегиле жок. Муну өздөрү туугандар өздөрү ичинен билишет. Себеби ошол чоң тукумдун деңгээлинде ошо тукумдун камын ойлоп, тукумдун келечегине муктаждыгын болсо анысын чечип, келечегине тиешелүү маселени чечип, алдын ала көрө билип, ошол бардык ишил турмуш тиричинде эмне болбосун, ошонун баарын камын ойлоп чечип жүргөн ошол аксакал, ал табигый түрдө келет дагы мына бул кишинин менен чечмейинче, бул кишинин алдынан өтмөйүнчө, бул киши менен эсептешмейинче, акыл кеңешин алмайча биз ишти баштабайбыз деп туугандар өзү эле ошентип жашап калат, мындай табигый түрдө. Анан ал киши ошол башында турган бул ошол тукумдун аксакалы болот. Эгерде элдин саны көп болсо, белгилүү бир өлчөмдө бар экен, биз аны азыр анык так айта албайбыз, бирок мен ойлойм бул баягы аскердик тутум түзүлүшүнө жараша белгилүү санактан чоң өткөндөн кийин анда уже бий болуп шайланат. Шайланбайт, аныкталат, бий деп аталып калат экен. Эми ошол бий деген эмне дегенде, бул бизде ошо айтып атабыз, анан уруктун бийи болот. Ошондой эле принцип менен. Андан жогору болгондо бир тууган уруктар келип туруп урууга биригет, анан уруунун бийи болот. Уруунун бийи баш бий деп коет экен. Уруу деген бул чоң тутум да. Баш бий деген сөздөр бар экен. Анан мисалы уруулар, бир тууган уруулар бар да. Киригип туруп бир канатка берип атат. Анан канат бий деген түшүнүк да бар экен. Анан канат бий болгондо бул оңдун бийи. Мисалы кыргызда айтат го, оң солду бийлеген, же оңдун бийи экен. Солдун бийи деп коет. Бага 3 канат деп атпайбы? Бул канат бийлер. 3 канат бий биригип туруп, анан биздин элдин тутумун түзөп атпайбы? Анан башыбызда бир кан турат. Мисалы Манасты карасак, Манас кан болсо, жалпы элдин каны деген сөз. Ал деле ошол эле бий. Бирок жогорку даражада кан болот. Андан кийин жана канат деңгээлинде канат бийлер, андан төмөн түшкөндө уруу бийлери, же болбосо баш бийлер деп коет. Анан уруктун бийлери. Анан төмөн түшкөндө тукумдун же аксакалы, же аны дагы бий деп айтып койгон. Ал жанагы тутумуна жараша. Себеби жашоодо ар кандай болот. Тукум көп болуп барма дагы, кандай десем, баягы тынч заман болсо, баш өсүп, согуш жок деген болсо, кырылбаса, жут болбосо, анда эл көбөйөт да. Анда уже эл көбөйгөндө анда жанагындай бий болот. Мел сөзүңөр алчы, себеби биздин көрсөтүүбүз дагы соңуна чыгып бара жатат. Анан соңуна чыгып бара жатканда кийинки биздин сөзүбүз көп, кийинки көрсөтүүдө улантсакпы деп атам. Анан мына сөзүбүздүн аягында жанагы кыргыздын башкаруу түзүмүн айтып атпайбызбы? Эми ошол кандай башкарылган? Маселен, биз жакында мына президенттин жарлыгы менен атайын элдик курултайды өткөрүү маселеси асууда туруп атат. Анан жана биз жогоруда жана аксакалдар жөнүндө токтолдук, анан кийин урууларга келдик. Эми ошол курултай аркылуу башкарылганда, ошо курултай маселесине кайрылсак, анан кийинки көрсөтүүбүздө ошону улантсак. Курултайды мен мындай деп ойлойм да, курултай деген сөз өзү. Бул кыргызда бул сөз катары, түшүнүк бар болчу, бирок сөз катары кийин эле кирген. Бизде илгери топ, жыйын деп эле айтчу экен. Топ болду деген сөз да бар экен. Топко барып келдим деген сөз, ошол эл топтолушкан, маселе чечкен. Же жыйын деп койчу экен. Анан курултай деген кийин салыштырмалуу биздин узактарыбызда улуу жыйын деп койчу. Курултай деген кийине келген түшүнүк болчу. Анан азыркы турмуштагы жана башкаруу системасынын, башкаруу ыкмасындагы парламенттик же президенттик деген маселе болот атпайбы? Мына ошонун өңүтүнөн караганда биздики курултай болгон деген салыштыруулар, мен ойлойм, кайсы бир деңгээлде салыштырганга болот, бирок мен ойлойм, табиятынан бул таптакыр бөлөк нерсе. Эмне үчүн дегенде, биз курултайга чейин биз бий деген институтту талдап ачып берсек, ошондо курултай өзү эле чечилет. Же болбосо жанагы мыктылардын
төбөлөрдүн келип жыйындын негизинде, кеңештин негизинде чечкен маселе кандай болоорун ал өзүнчө чечти. Себеби бүгүнкү бийликтин табиятындагы мыйзам чыгаруу, аткаруу, анан сот бийлиги таптакыр бөлөк, көчмөндөргө бул сыйбаган нерсе. Биз ушундан керек болсо азаптардын баары ушундан чыгып атат. Эми баягы убакыт деген учкан куш, биздин баягы көрсөтүүбүз менен жогоруда айткандай соңуна жетип келди. Кийинки көрсөтүүбүздө ошо курултай жөнүндө сөзүбүздү улантсак, ушуну менен бүгүнкү көрсөтүүбүз соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар. Өз элиңди